Урматтуу телекөрүүчүлөр, чакан гана Чак айылынан чыккан биздин жогоруда айтылып кеткендей кыргыз элинин сыймыгы Бусурманкул уулунун айылында турабыз. Ушул жерде машыгып, ушул жерде туулуп өсүп, ушул жерден чоң спортко аттанган Бусурманкул, айтсаң, сен жогоруда өзүң күбө болгондой, элиң сени аябай сыймыктануу менен, сүйүнүү менен, кубануу менен тосуп алды. Эми сенде чоң милдет турат. Кандай толкундоолор болду? Эми биринчиден сиздерге чоң рахмат. Ушун кичинекей болгон, чакан болгон, тоолордо, ала тоодо экенин болгон Чоңалай элине, Чак жерине куш келипсиздер. Ошону менен бирге эле ар дайым кыргыз элимдин дем күчү, мекендештерибиздин, анан ошондой эле мен ушул жерден төрөлүп өскөнмүн. Кичи мекеним Чоңалай району, төрөлүп, чоңоюп өскөн эшигибиздин астында дагы коробузда ушундай айылдаштарыбыздын баары чогулуп, кичи мекенимдин элдери, мекендештерибиз, баардык кыргыз элим ушунчалык сыймыктанып мени колдоп турса, кантип толкунданба, мен булардын сүйүнүшүдөн мен өзүмө күч кубат алам десем болот да. Себеп дегенде баягы элиңдин, жериңдин колдоосу бул мага ар дайым дем күч берип келет. Уулантып, ушунчалык мечтать этип, могу агып аткан суудун бойлоруна отуруп ушундай бир өзүмө күч кубат алчумун. Өзүңүздөр күбө болгондой, Эмадин Глобалга контракт түздүм 2020-га чейин. Эми ошол эли журтубуздун батасы менен, Алланын каалоосу менен ушундай ийгиликтерге жетип атабыз. Бүгүнкү күнү ушу келип, эли жерим менен мындай көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Ana özüm ушул жерден баштадым деп айтып калбадыңызбы? Сиздин тууган уруктарыңыз да барбы? Кимдер бар өзүңүздүн туугандарыңыз? Алардын ичинде эч кандай спортсмен жок, атам деле спортсмен эмес. Бирок ошол айтылып калат, биздин чоң аталарыбыздын чоң аталары ушундай баатыр, палбан адамдар болгон экен, кыргызча айтканда. Эми ошолордун канынан бизге түшкөн го деп да ойлойбуз. Анан эң биринчи Алла Таала ушундай максат кылган экенбиз, ушуга жеткирди деп ойлойм. Демек ниетиңизге жетип атыпсыз. Ооба. Спорт менен динди бир алып кетүү бул аябагандай жакшы нерсе. Алсыз адамга караганда күчтүү адам Кудайга жакыныраак деп динде айтылгандай, спорт менен машыгып өзүбүздүн мекенибизди коргоо бул биздин милдет. Ата-бабаларыбыз баатыр эл болгондугуна байланыштуу биз бейиштин төрүндөй болгон кооз өлкөдө өмүр сүрүп келе жатабыз. Мен жыл сайын кичи мекеним Чоңалайга келип, элиме, жериме зыярат кылып турам дейт спортчу. Сиздин сүйлөгөнүңүздөн, сиздин ушундай айтып кеткендериңизден сиз мусулман динине кандай карайсыз? Ислам динине кандай карайсыз? Чоң атамдын колунда өскөнмүн, ошон үчүн чоң атамды эскертип кетти, тарбиялап ушу ислам динине. Эгерде баардык инсандар ислам дини менен жашаган болсо, ал адам эч качан адашпайт. Исламга спорт жааты кандай? Мындай туура келеби? Мындай каршы жактары жокпу? Спорт бул тазалыкты сүйөт, ислам дагы буга каршы эмес деп ойлойм. Себеп дегенде, баягы күчтүү мусулманга алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман Алла Таалага жакыныраак деп айтылат да, хадистерде дагычы. Ошол себептен спортсмен, мусулман спортсмендер аябай күчтүү болуш керек. Өзү мамлекетин, өз семьясын, өз жакындарын коргой билүү керек, өз мекенин коргой билүү керек. Биз ошол канчалык деңгээлде выступать этип атсак, бул баарысы ушул биздин мекенибизге болгон кошумчабыз, салымыбыз деп эсептейм. Көпчүлүк спортсмендерге мындай суроо берсең, же болбосо маек куруп калсаң, мындай сөзгө жок, же болбосо мындай телеге жок болот да. Сизди интернет сайттардан да көрүп калган жагдайым бар, ушул ырдагандагы жериңиз бар экен да. Сиз мындай жакшы дагы сүйлөйт экенсиз. Бул жагында дагы окуулардан өткөнсүзбү? Спорт чөйрөсүндө жүргөндөн кийин кандай чөйрөдө жүрбө, баягы спорт үйрөтөт экен да. Мисалы үчүн спорт бул тазалыкты сүйөт, ыймандуу болуш керек биринчиден, ыймандын биринчи ыймандын чемпиону, андан кийин спорттун чемпиону, андан кийин ошо тил жагынан, коомдук жерде кандай тарбия алып жүрүшүң керек, өзүңдү кандай баалашың керек. Ошонун баарын биз ушу Fighter KG спорт залында, Кенжебек Чекиров деген агайыбыздын кол астында дагы тарбия алып. Бир нерсе бар да, биз ушул жерде турабыз. Ушу Чоңалайдын таза, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Ала тоо. Ушу Ала тоонун таза суусу, таза абасы бизге ушундай акыл эсибизге, баягы ой тутуубуз жакыныраак, бир нерсе үйрөнсөк жөндөмдүүрөөк жактарыбыз ушул жактан дагы бар болуш керек дейм. Ошон үчүн баягы тоолордун касиети ушу айылдын кереметинен. Айылдын ушундай тазалыгыдан, биздин өзүбүздүн дагы ушул жан дүйнөбүзгө, памятыбызга ушундай бир Алла Таала мүмкүнчүлүк берип койгон дейм. Ошон үчүн баягы баарын бат өздөштүрүп, ошо кандай коомдук жерде дагы, общественный жерлерде
телеканалдарда бардыгы менен ушундай бардык нерсенин чеги менен жүргөнгө ар дайым аракеттенебиз. Аз бат-бат келип турасызбы ушул айылга, ошо касиеттер жоголуп кетпеши. Эми биз Көп жылдан бери келдексизби айылыңызга? мен 1 жыл болду келгениме. Айтсам баягы биз туулуп өскөн, бул жерде туулуп өсүп ошол демдин баарын алгандан кийин бул нерсе эч качан өчпөйт деп ойлойм. Мен жыл сайын бир жолу келип, бияктагы чоң атама, эли жерибизге ушундай зыярат кылып, сагынычты таркатып, ушундай жерибиз менен, элибиз менен көрүшүп кетип турганга аракет кылам. Сиз эми спорт жаатында көптөгөн жерлерге барып келдиңиз. Башка өлкөлөрдөн биздин өлкөнүн айырмасы эмнеде экен? Ар бир адамдын туулган жери ыйык да. Мен айтмак элем, ар бир, мисалы үчүн Японияда болсо японецтер Японияны сүймөк, казактар болсо Казакстанды сүймөк. Мисалы үчүн айтып кетсек, Алымбек Датка, Манас ата бабадан берки жагын айтсак, эмне үчүн кыргыз жерин коргоп сактап келген? Себептегенде кыргыз жери ушунчалык бай, ушунчалык тоолору таза, адамдардын жашоо шартына ыңгайлаштырылган, сууга десе сууга бар, тоого десе тоого бар, баардык жашоо шартка ыңгайлаштырылган, адамдын ден соолугуна ыңгайлаштырылгандыктан башка элдер, Чен империясы, Кокон хандык ошонун баары кысым салышкандагы тартып алганга аракет кылган, бирок биздин ата бабаларыбыз баатыр эл, ушундай эрки күчтүү эл болгондуктан ушул эли жерибизди сактап, коргоп биздин күнгө чейин алып келген да. Анан эми Кудайым берсе, биз да ошолордун жолун жолдоп, ошо мелдешке чыгып аткандагы ошо баатыр эл экенибизди унутпай, эли жерибизди дайым колдогонго, коргогонго аракет кылабыз, даңазалаганга аракет кылабыз.